Sonrası sağ olsun da işte. Саламатсыздарбы, урматтуу журналисттер. Доброе утро, уважаемые журналисты. Мына бүгүн шайлоо өнөктүгү аяктап, шайлоо бере тургандагы мына күн келди. Биз ушу шайлоо адилеттүү өтүш үчүн баарын жасадык. Партияларга баарына бирдей шарт түзүлдү. Жаңы катышкан жаңы партияларга тең ата катыш үчүн аларга дагы бирдей мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир дагы партияга артыкчылык берилген жок, бир дагы партияга кысым көрсөтүлгөн жок. Аны мына журналисттер өзүңөр деле көрдүңөр, өзүңөр катышып аттыңар. Бардык партиялардын дебаттары радио телеканалдарда мына кеңири көрсөтүлүп турду. Айрыкча мына көрдүңөр, мамлекеттик каналдарда кеңири партиялык дебаттар мына көрсөтүлүп турду. Кандай саясий көз карашы бар, кандай программасы бар, сын пикирлерди айтуу боюнча эч кандай чектөөлөр, тоскоолдуктар болгон жок. Бардыгы тең өз программаларын, сын пикирлерин эркин каалагандай билдирип айтып атышты. Ошондуктан бул шайлоо, бул үгүт иштери абдан курч саясий атаңдырышта өттү. Сиздерге мына журналисттерге рахмат. Объективдүү, ар тараптуу ушул шайлоо процессин, ушул компания көрсөтүп бердиңер. Силердин кылган ишиңердин артынан мына биздин мамлекетте, биздин өлкөдө күчтүү жаранды коом жана сөз эркиндиги бар экени биз баарына тең көрсөтө алдык. Президент катары мен тараптан ушул шайлоолор ачык, адилеттүү өтүш үчүн мыйзам алкагында бардык милдеттеримди мен аткардым. Бүгүн мына шайлоочунун добушу баарын чечет. Менин добушум эмнени чечет эле дегенде, кайдыгер болбой, колду шилтеп койбой, үйдөн чыгып, шайлоо участкаларына келип, добушубузду баарыбыз тең берели. Өзүбүздүн саясий көз карашыбызды, тандообузду жасайлы. Ар бир адамдын, ар бир жарандын добушу бул мамлекеттин келечегине чоң таасир этет. Ошондуктан баардыгыңыздар келиңиздер, добушуңуздарды бериңиздер. Бүгүн шайлоо күнү биздин өлкөбүздүн гана жарандары эмес, бүт дүйнөлүк коомчулук бизге назар салып турат. Бүгүнкү добуш берген жыйынтыгы эч кимдин шек саноосу болбош керек. Биз үчүн коомдун стабилдүүлүгү, элибиздин тынчтыгы абдан бийик, абдан жогору. Ошону дагы баарыбыз унутпайлы. Буюрса шайлоого келип, бардык мекендештерим ушу жогорку саясий маданиятты көрсөтөбүз деп үмүттөнөм. Биздин өлкөгө, биздин мекенибизге ушу шайлоо дагы бир жакшы аброй алып келет деп мен терең ишенем. Уважаемые журналисты, мы сделали все, чтобы эти выборы прошли справедливо и прозрачно. Всем партиям предоставлены равные возможности, созданы одинаковые условия. Новым партиям, которые участвуют в этих выборах, создали условия такие, что они тоже могут участвовать на равных. Все партийные теледебаты на всех телерадиоканалах широко освещались. И хочу особо отметить, особенно на государственных телерадиокомпаниях. И эти выборы
прошли в очень сильной политической конкуренции. Вам, журналистам, большое спасибо. В этом тоже ваша заслуга. Вы объективно, всесторонне освещали эти выборы. И благодаря вам, нашим журналистам, благодаря вам, уважаемые журналисты, мы все убедились, что в Кыргызстане, в нашей стране, есть сильное гражданское общество и неограниченная свобода слова. А со своей стороны, как президент, я выполнил все свои обязательства, чтобы эти выборы прошли открыто и справедливо. И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к нашим гражданам. Эти выборы будут определять судьбы нашей страны не только в следующие 5 лет. И все мы должны прийти на выборы, прийти на участки и проголосовать, и сделать свой политический выбор. Это очень важно. Над нашими выборами сейчас наблюдает все международное сообщество. Я уверен, что мы все покажем нашу высокую гражданскую активность и высокую гражданскую культуру. Для всех нас выше интересов страны дороже ничего нету. Поэтому я всех прошу, что все пришли, проголосовали и показали свою гражданскую активность.